Аялдар ушундай сүйлөп атат да. Бир аялды жакшы бакпайт деп. Ой, жакшынакай эле багып, силерде мындан артык кантип жакшы багыш керек. Силер жана Пушкиндин балыкчысында болуп барасың, жана Пушкиндин балыкчысындагы кемпирдей болуп. Байкуш чал кечке чейин иштеп, келип жанагы каретасын оңдоп берсе, жакпайт, дурак эле дурак. Алла үй керек десе, үй салып берди. Алла жакпайт, дурак эле дурак. Ой, мен үйдө жашабайм, мен виллада жашайм. Мен дворецте жашайм. Мына дворец десең, дворец барып кайрадан дворец жазат берип атат. Анда да жакпайт. Мен падыша болом деп. Анан падыша алып койсо да жакпайт. Анан сабап атат даже ошо аксакалды күйөөбүн сабап атат да. Да ушундай болуп барасыңар. Эч нерсе жакпайт. Күйөөбүн келип урушасыңар, кордойсуңар, сөгөсүңөр. Келесоо жерге кир. Ошо да жанагы Пушкиндин кемпири дурачина простофиля атпайбы? Дурак эле дурак деп. Да ошо силер да ушундай болсо. Келесоо, көкме, лох. Байкуш эркектин бәрин кордоп атсыңар. Чынын айтканда, бир сындырым нан, бир күнгө бир сындырым нан, бир стакан суу болсо жетиштүү болчу силерге. Сиз кайсы укукта айтып атсыңар силер? Өзүңөрдү унутуп калдыңар. Мына өзүңөр атаңардын, энеңердин үйдө китайский эле кийим кийип жүргөнсүңөр, эптеп-септеп. Анан эми берден үйдүн үстүнө үйдүн ичи толтура жакпайт да. Жакшы бакпайт дейсиңер. Кантип жагыш керек? Мындан кантип багыш керек силерди? Ошо мына укук үйрөткөн алималар. О, силер кыямат күнү силер да жооп бересиңер. Эмне үчүн ашыкча укук сурадыңар деп. Эмне үчүн ашыкча укук талап кылдыңар деп. Кантип жашайбыз силер менен? Айыл бар, айылда акча жок, башка жок. Кантип жашайт? Анан мына силер үчүн кетип атат. Бүт жака, Москвага, алда Европага силер үчүн кетип атат. Силердин тойбостуңар, силердин ошо каниетсиздигиңер, силердин эркекке наразылыгыңар, о силердин кутурганыңар. Эч нерсе жетпейт силерге. Эч нерсе жакпайт. Ошон үчүн мына кетип атат. Барган өлгөн өлүп атат. Жолдо барып өлүп калып атат. Ошол жерден жанагы нацисттер өлтүрүп коюп атат, дагы башка болот. Качан тоесуңар? Качан скромно жашайсыңар? Мына ата-энеңердин үйүндө жашадыңар беле? Эптеп-септеп, китайский көйнөк, китайский куртка кийип. Анан эми бияка келип байкуш эркекти кыйнап атсыңар. Мен жакшы бакпай жатат. Мен жашабайм, анан кетем деп. Эмнеге кетип каласыңар? Мына кыямат күндө ошон үчүн сураласыңар. Эмне үчүн ыраазы болгон жоксуң деп. Эмне үчүн ошо сен курсагың тое турган деп, мына бир сындырымдан дедим го, бир сындырымдан бир стакан суу бүттү. Силердин укугуңар. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар деп айтат да, пайгамбар мынткен пайгамбардын үйүндө 2 ай ысык оокат болгон эмес. Аялдарына жарым курма берчү, жарым курма бир күнгө. Силер келип бизди жакшы бакпайт дейсиңер да. Ар кимдердин 10 көйнөгүңөр бар, 5-6 туфлиңер бар, бир нечеден өтүңөр бар, анан дагы наразысыңар да. Силер эч качан тойдура албайсың да. Мына ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам миражга чыгып келгенден ыйлады дейт да. Айтты, тозоктун көбү аялдар экен деп. Анан я Расулалла эмнеге дегенде айтты, анткени булар эч качан ыраазы болбойт деди күйөөбүнө. Анан булар жалтырак жаш көрөт деп. Ошо силер ошо байлыктарды жаш көрүп, бири-бириңерге атандашып, тигиндей көйнөк кийиптир, тигиндей эме алыптыр, шуба алыптыр, тигиндей сапожка алыптыр. Жөнөкөй жашаганды унутуп калдыңар. Анан келип мына күйөөңөрдү кордоп, үйүңөрдү бузуп атсыңар ошол үчүн. Мына ошон үчүн урматтуу туугандар, кыямат күнү сураласыңар. Эмне үчүн ыраазы болбодуң деп.